Кырсык каш кабактын ортосунда жакшылык той бир убакта каргашага айланышы мүмкүн. Адам коопсуздугу тапкан пайдадан өйдө турушу керек. Коноктордун деле безопасности үчүн деле да. Улуттук статистика комитетинин 2023 жылга карата берген маалыматында Кыргызстанда кафе, ресторан, мейманканалардын саны 15 миңден ашкан. Анын ичинен 2605-и Бишкек шаарында жайгашат. Бул имараттарда күз айлары жок дегенде эле жумасына 3 жолудан чоң же кичи иш-чаралар өткөрүлөт. Бул деген орто эсеп менен бир айда Бишкектин өзүндө эле 30 миңден ашык той маареке өткөрүлөт дегенден кабар берет. Учурда бул өткөрүлгөн той маарекелердин коопсуздук маселеси курч бойдон калууда. Тойлордо той ээлери алган фейерверктер, көрүнөк жарнак үчүн колдонулган электр чубалгылары өрттүн чыгуу ыктымалдыгын көбөйтөт. Дал ушул маселенин алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир нече ресторанга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Киребиште, мисалы үчүн место. Ушул картанын турган жери ушул жерде көрсөтүлүш керек. С этого места человек должен ориентироваться. Кире калгандагы көзгө урунган бул керме пластикалык шып жана килем. Ооба, бул деген сөз тойкананын шыбыңды алып, килемиңди жок калтыр деген сөз эмес. Болгону адистин айтканындай атайын лабораториядан өткөрүп, анын күйүү жөндөмдүүлүгүн жана тез күйүп кетпеш үчүн атайын заттар менен иштелип чыгышын гана талап кылынат. Бизде мына курулуш материалдарын жана текстиль материалдарын ошо сыноодон изилдөөдөн өтсөбүз да. Баарыбызга маалым болгондой, тойканаларда маарекенин ички жана сырткы жасалгасын той ээлери өздөрү сатып алып кооздошот. Буга жараша атайын маарекелер үчүн көрүнөк жарнак даярдаган кызматтар да бар. Ооба, бүгүн деген кызуу затуу бизге ушундай буйртма беришти бүгүнкү күнгө деп заранее заказ кылышат бизге. Ошол той боло турган күнүн келип, оформление кылып коюп кетебиз. Адатта тойканалардагы өрт кырсыктары ашканадагы газ түтүктөрү, электр чубалгылары жана башка тамак даярдоочу буюмдардан чыгат. Тилекке каршы бардык эле тойкананын ишканасы мындай кырсыктардын алдын алып, коопсуздугун сактай бербейт. Огнетушителер болуш керек да. Анткени тамак аш бышыруучу жерде температура май көтөрүлүп турат постоянно. Вытяжкалар тазаланып туруш керек өз убагында. И ошол эле учурда ар бир иш ордунда инструкция болуш керек да. Мисалы үчүн кетип атканда, мисалы үчүн сөт өчүрүп кет, бул оборудование иштегенде мындай иштеш керек. Ошол каждый эменин өзүнүн инструкциясы болуш керек да. Мисалы үчүн горячий цех, холодный цех деп силерде болот го. Мисалы үчүн жарка, мисалы үчүн отдельно борсок бышырган, эт бышырган, ошол жерлерде баягы өрт өчүрүүчү шаймандар болуш керек. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү маанилүү учур жогоруда айтып өткөн фейерверк жана ошол сыяктуу шаан шөкөт тартуулоочу каражаттар. Той өткөрүп жаткан кардарларга андай кооптуу буюмдарды албоосун, өз конокторунун өмүрүн биринчи орунга коюшун жекелек кызматкерлер эмес, той кананын ээлери да эскертип, коопсуз тойду өткөрүү кызыкчылыгында болуусу абзел. Фейерверктин же салюттун учкундары учуп, ошого тийип өрттүн чыгып кетиши толук мүмкүн да. Ооба, тойканалардын ээлери кардарлардын көңүлүндөгүдөй кылууга аракет жасайт. Бирок ошону менен катар алардын коопсуздугунда өз жоопкерчилиги катары кабылдоосу абзел. Мындан сырткары ар бир кыргызстандыктагы чакырган конокторунун коопсуздугун көмүскөдө калтырбашын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет.